Айга чын эле барышканбы? Мындан 55 жыл мурун америкалыктар айга барганын жарыялашкан. Бирок жок, америкалыктар айга барган жок деген биринчи сөз америкалыктардан чыкты. Ушуну бир тактап көрөлү. Негизинен жашоодо гиганттар арасында, өлкөлөр арасында аябай көп жарыштар болот. Ошол эле нерсе космос үчүн жарыш, айга биринчи кадам басуу үчүн жарыш, айтор ар түрдүү жарыштар болот. Космоско биринчи болуп Советтер Союзунан учкан. Космоско учкан биринчи аял дагы, биринчи жаныбар дагы, атүгүл айга биринчи ракета жиберген дагы Советтер Союзу болгон. А бирок Советтер Союзу Американын айга барган миссиясын эч качан сындаган эмес. Сындагандардын өзү америкалыктар болгон. Ушул нерсе чынбы же жалганбы? Ушуга азыр жооп беребиз. Бирок ага чейин могул нерсени түшүнүп алгыла. Бул менин алаканым. Бул бир карыш. Болжол менен 20-22 сантиметр болот. Негизинен аралыкты өлчөгөн ар кандай чембирдиктер бар. Мисалы миллиметр, сантиметр, анан метр, километр болуп кетет. Ошонун эң чоңдорунун бири, эң чоң эмес, эң чоңдорунун бири. Бул жарык жыл, же болбосо нур жылы деп айтылат. Англис тилинде light year. Бул мындай аралык. Жарык бир жылда басып өткөн аралыкты биз light year деп коебуз. Ушунчалык аралыкты айтабыз. Ал аябагандай чоң. Элестеткиле. Секундасына 300 000 километр жүргөн жарык бир жылда канча өтөт? Демек, ошончолук аралыкты биз бир жарык жылы, же болбосо нур жылы деп айтабыз. Темабызга кайтсак, айга чын эле барганбы же жокпу дегенди америкалыктар өздөрү айтышкан. Эмнеге бул маселе көтөрүлгөнүн билбейм. Бирок ошол 69-жылдан бери айга бир нече миссиялар жөнөтүлдү. Индия учту, орустар аракет кылышты, Америка учту, япондор учту, айтор көп эле миссиялар аткарылды. Америкалыктардын айга чын эле учкандыгын япондор далилдешти. Бул сүрөткө карасак, бул сүрөттөгү из ошол биринчи барып түшкөн космостук кеменин изи. Америкалыктар айга барганда 1,5 тоннага жакын айдагы топуракты алып келип изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. Мына бир эмес, эки далил. Эми ар кандай YouTube'дагы видеолорду көрүп, үнү өзгөрүлгөн, өзүнүн үнү менен жазылбаган видеолорду көрүп, анан Америка айга учкан эмес, сен билбейсиң, мен билем деп кыйын болуунун кажети жок, достор. Илим бул олуттуу тема, олуттуу маселе. Бул видеобуз башка ааламда жашоо барбы деген суроого жооп бере турган 3-чү видео болду. Бул темада негизи биз light year дегенди үйрөндүк. Буюрса, кийинки темада диний маселелерге келебиз. Ага чейин катталгыла.